Салам достор. Эгер жакынкы күндөрү автоунаа алууга даярданып, бирок тандоо жаатында кыйналып жаткан болсоңуз, анда биз өз кеңешибизди берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн сиздерге Кыргызстанда көбүнчө кандай түстөгү автоунааларга кызыгышат? Өлкөдө кандай автоунааларды көбүрөөк сатып алышат? Унааны сатуу үчүн канча убакыт кетет? Мына ушулар жөнүндө керектүү маалыматтарды айтып беребиз. Кыргызстанда көбүнчө седанды тандашат. Ал эми кабриолет анчалык деле суроо талапка ээ эмес. Унаанын көркүнө көрк кошуучу бул албетте анын түсү. Бизде эң көп кездешкен авто түсү бул кара. Ошондой эле ак менен күмүш түстөр базарда өтүмдүү келет. Ал эми күрөң жана көгүш түстөгү машинаны кыргызстандыктар көп колдоно беришпейт. Автоунаалардан мурданы кайра кантип сатам деп ойлонуу зарыл. Анткени кырдаалга жараша унааңызды алмаштырып калууңуз толук мүмкүн. Эгер $3000 $6000 чейинки автоунаа алсаңыз, кайра бат эле сатууга болот. Ал эми $10,000 $20,000 чейинки автоунааларды сатууга көбүрөөк убакыт кетет. Машинаңызды канча убакытта сата алам деген суроо кызыктырып жатса, Кыргызстанда машина орточо алганда 1 айдын ичинде сатыла турганы аныкталды. Кыргызстанга жылына $6000 айланасында 5000 автоунаа импорт болсо, ал эми $22,000 айланасында 100гө чукул машина экспорт болот. Эрежеге ылайык көбүн эсе 150-200 миң чакырым аралык жүргөн 2002 жылкы автоунаалар сатыла тургандыгы жөнүндө Lalafo сайты маалымат берди. Порталдын маалыматына ылайык, азыркы күндө Кыргызстандагы эң белгилүү автоунаалар Mercedes, Toyota жана Honda маркалары. Самара Халилова, Азам Бузуриков, Ынтымак, Эреже плюс программасы.